Вот фото, видео, тасма жазу боюнча. Bir милиция, мисалы, эртен мыйзам бузса, ошол видео түшсө. Ал өзү шантаж кылат да, сен ошол интернетке чыгарсаң, мен сени түрмөгө камайм. Тартсын, блогерлер тартсын, активисттер тартсын. Эгерде милиция тура эмес, мыйзам бузса. Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга сунушталган ушул мыйзам долбоорунун негизги максаты коомдук тартипти сактоо милдети жүктөлгөн укук коргоо органдарынын кызматкеринин жана башка мамлекеттик кызматкерлердин өздөрүнүн кесиптик милдеттерин аткарып жаткан учурундагы алардын укуктарын жана коопсуздугун коргоо камсыз кылуу болуп эсептелет. Ушуга байланыштуу кылмыш жаза кодексинде өзүнүн кызматтык кесиптик милдеттерин аткарып жаткан кызматкерлерге карата жасалган бейбаштык үчүн жаза чарасын күчөтүүнү сунуштап жатабыз. Себеби акыркы жылдарда айрыкча медицина кызматкерлерине, мугалимдерге, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрүнө жана башкаларга карата бейбаштык кылып кол көтөргөн фактылар көбөйдү. Буга өзүңүздөр да күбө болуп жатасыздар. Маалымат каражаттарында, интернет булактарында байма-бай таркатылып жатат, көрсөтүлүп. Эгерде статистикалык маалыматка таяна турган болсок, 2024 жылдын ушул жылдын 9 айында жалпысынан республика боюнча 28.274 бейбаштык фактысы катталып, бул былтыркы жылдын 9 айына салыштырмалуу 2594 учурга өскөн. Анын ичинен бийлик өкүлдөрүнө же коомдук тартипти сактоо боюнча милдеттерди аткарган адамдарга каршылык көрсөтүү менен да жасалган бейбаштык боюнча 72 кылмыш козголгон. Мындан тышкары укук бузуулар жөнүндө кодексине укук коргоо органдарынын кызматкеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө, ошого тете кызматтык милдеттерин аткарып жаткан кызматкерлердин ишине мыйзамсыз кийлигишүү менен сүрөткө же видеого тартып, аларды кароолоо максатында интернетке чыгарган учурларды жоопкерчилигинде кароо сунушталып жатат. Анткени коомдук коопсуздук камсыз кылууда ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзам талаптарына баш ийбөө фактылары да өсүүдө. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коомдук тартипти коргоо же коомдук тартипти бузууга бөгөт коюу боюнча милдеттерди аткарган мамлекеттик кызмат адамдары өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардан тартиптин аткарыш талап кылууга укуктуу. Дагы бир белгилеп кетишүү нерсе, урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорунда сунушталган ченемдер жөнөкөй жарандардын маалыматты эркин издөө, алуу, сактоо жана пайдалануу жана аны жайылтуу боюнча конституциялык укуктары чектелбейт. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоор демилгеленген баштап бүгүнгө чейин коомчулукта абдан көп талкуу жаралды. Мына бүгүнкү күнгө чейин ар кандай пикирлер айтылып жатат. Комитеттин отурумунда дагы бул мыйзам долбоору кеңири талкууланып, бир канча суроо жооп болду. Ушуга байланыштуу бул мыйзам долбоору менен укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин кетирген каталарын, укук бузууларын тарткан жарандар, блогерлер, активисттер жана башкалар эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт. Дагы бир жолу белгилеп баса кетем, мыйзам долбоорунда кандай учурда тартылар тууралуу так жана даана жазылган. Кызматын аткарып жаткан кызматкердин ишине кийлигишип, жолтоо болуп, атайлап кароолоо максатында видеого тартып, аларды монтаждап, интернет тармактарын таратса гана жоопкерчилик каралган. Бул боюнча да бирок, урматтуу депутаттар, бул укук бузуулар боюнча сот гана аныктайт. Укук органдары өз алдынча эч кандай жаза колдоно албайт. Алар болгону протокол толтуруп, материал топтоп, сотко жөнөтөт. Урматтуу депутаттар, мындан тышкары колдонуудагы мыйзамдардын талаптарына ылайык ар бир иш боюнча 3 баскычтуу көзөмөл жүргүзүлөт. Билесиздер, биринчи ошол ар бир ведомстволук өзүнчө көзөмөл, экинчи прокурорлук надзор, үчүнчү соттук көзөмөл болот. Ошону бирге мыйзам долбоорунун биринчи окууга даярдоо жүрүшүндө министр кабинет тарабынан дагы ал эми комитеттин отурумунда талкуудо дагы бир канча депутаттардан редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө сунуштар берилди. Сиздер да бүгүн талкуулап сунуш берсеңиздер, биз концепциясын кабыл алып калсак, экинчи окууда сиздердин дагы сунуштарыңызды биз карап чогуу биргеликтүү карап чыгабыз. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроо болсо жооп берүүгө даярмын. Ушул мыйзам долбоорунун концепциясын биринчи окууда колдоо бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Сүйүн Абдулдаевич, мен сизди сыйлайм депутат катары, действительно адам катары, милицияны сыйлайм. Бирок ушул мыйзам долбоор боюнча да бул эми жумуш, син пикирди айтсам. Вот фото, видео, тасма жазуу боюнча өтө көп
проблемаларды жаратат да. Сиз айтып атасыз, мына буну сот эле аныктайт. Бурмалоо же атең ушундай тартыбы жаман көрсөтүп милицияны. Бирок кайсы нормада ушул жазылып турат, сот аныктайт. Себеби бул жерде санкцияда так эле ошол эле укук коргоо органдары аныкташ керек болуп атат да. Мыйзам долбоор мен окуп атам, ушундай эле болуп атат да. Анан демек бизде милиция өзү аныктаса, андай сөзсүз керек болсо бирөөнү камайт, бирөөнү штраф салат, а бирөөнү сен мындай эле акасы жөн эле тарткан турбайсың деп ушундай атташ мүмкүн да. Избирательный подход болуп калат да. Бөлөкчө. Мыйзам иштебейт да. Коррупция болуп калат. Бир милиция мисалы эртең мыйзам бузса, ошол видео түшсө, ал өзү шантаж кылат да, сен ошол интернетке чыгарсаң, мен сени түрмөгө камайм. Ушундай коркунучтар өтө чоң бар. Мен дагы бир жолу кечирим сурайм, бирок мен каршымын бул мыйзам долбоорго. Только ошол эле норма үчүн. Экинчи окууга, конечно, албетте мен сиздин эле комитетке сунуштарды беребиз, бирок мен ойлойм, эми өтпөйт го, себеби ошол эле комитетте инициаторлор отурушат да. Ошон үчүн сунуш өтпөйт. Так эле түшүнүп турам. Бирок мен ойлойм, эми президент дагы ошону ойлоп возражение жиберет деп ушуна ишенем да. Себеби бир эле милицияга биз ушундай укуктарды берсек, бул өтө терс таасирин берет. Проблемалар менен бүтөт да бул иш. Сизден сурайм деп атам да, ошол норманы биз алып салсак, кандай карайсыз? Видео, фото, тасма боюнча эле. Урматтуу Дастан Далайбаевич, мен да сизди абдан урматтап сыйлайм, сиз аны жакшы билесиз. Мыйзам долбоорунда негизги максаттар так даана көрсөтүлдү, мен кыскача окуп бердим. Эми бул жерде кайсыл учурда укук бузуулар өндүрүшү жүргүзүлөт. Эгерде укук коргоо органдары өз милдетин аткарып жатканда, анын талаптарына баш ийиш керек. Окуя болгон жерде кароо жүргүзүлөт. Мас абалында кармап жатат, көрүп жатасыздар. Бир канча жарандар тоскоолдук кылып атат. Милициянын талабын баш ийиш керек, бул мыйзамда жазылган. Ошол учурда эгерде анын талабына баш ийбесе, же болбосо видеого тартып алып, аны каралап, жасап, монтаждап, анан чыгарган учурган айтылып жатат. А мен белгилеп кеттим, тарта берсин, тартсын, блогерлер тартсын, активисттер тартсын. Эгерде милиция тура эмес, мыйзам бузса, аны чыгарсын, аны тиешелүү ар бир ведомстводо өзүнүн ичкиликтөө кызматы бар. Алар текшерет, иликтейт, өзү тартиптик чарасын берет ар бир кызматкерге. Бул берип келе жаткан. Акыркы учурда биз байма-бай көрүп атпайбыз, абдан көп окуялар пайда болуп кетти. Ошонун негизинде мыйзам долбоорлору биз иштеп чыктык. Эми сиздин көз карашыңыз бул, сиз айтып атасыз угуп жатам деп. Биз эми бул практикадан көрүп атпайбызбы? Укук коргоо орган бул мамлекеттик кызматкер. Жана ошондой эле экинчи мамлекеттик кызматкерлерди көрүп атабыз. Ушул жерде бир канча депутат көтөрүп өтү, мугалимдерге, дарыгерлерге кол көтөргөн фактылар боюнчачы. Бул жерде сиз айтып атасыз, сот карабайт деп. Мыйзам долбоорун жазып атабыз. Укук бузуулар боюнча өндүрүш жүргүзүлүп, материал топтолот, башынан аягына чейин прокурордук надзор болот, сотко жөнөтүп, сот чечет, аны айыппул салабы же болбосо аны 5-7 күнгө ал камакка алуу жазасын колдонобу. Бул сот карайт бардыгынчы. Биз мыйзам долбоорун жазып атпайбыз бул. Эч кандай укук органдары буну аларга жаза колдонбойт. Ал ушу далилдүү материалдарды топтойт дагы сотко жөнөтөт. Сот ал жактан карайт. Сүйүн Абдылдаевич, мына көрүп атасыз го, биз экөөбүз юридикалык билим бар да. Бирок мен окуп атам, мен башка түшүнүп атам, сиз башкача түшүнүп атасыз. Эртең эле ошол кайчы пикирлер бир топ эле болот да. Гаишник айтат, сен жөн эле монтаж кылып алдың, мен жатканы алган жокмун дейт да, сен жөн эле монтаж кылып алдың. Ошол видео боюнча канча мындай спор болуп, талаш тартыштар, сотко барып, ошол жерде спор болот да. Мен ойлойм, эми жарандарга проблема только болот да. Бул эми урматтуу Дастан Далайбаевич, кайсы фактылар боюнча биз бул жерде айтып өттүк.
Бул бардыгы эле катар эмес. Эгерде милициянын талабына баш ийбесе, ичип алса, мас болсо же наркотикалык затты чегип алса, ошол учурда бул нерсе колдонулат. Бунун бардыгы сот чечет. Милиция эч кандай бул жерде чара колдонбойт агачы. Ал далилдүү материал топтойт. Эгерде сот бул материалдар далилсиз экен десе, ал мыйзамда жазылган бул жердечи. Ага эч кандай айыппул дагы, жаза дагы, арест дагы кылынбайт дагы, мыйзамда каралган боюнча токтотулат алчы.